Ички иштер министрлиги бир кылмыштын арты менен эки чоң кылмыштын бетин ачты. Бири чет элдик унааны каттоодогу өткөрүүдөгү коррупциялык схема болсо, экинчиси айдоочулук күбөлүк алуудагы автомектептердеги чырмалышкан мафия тууралуу көз кырында болмокчу. Аты жөнүм Адилет Тимирланов, сөз башынан болсун. 2025 жылдын январь айында Дөөлөтбек аттуу жаран Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына арыз менен кайрылат. Эске сала кетейин, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн материалда аты аталган адамдардын аттарын өзгөртүп беребиз. Дөөлөтбектин айтымында андан Самат аттуу жаран ижарага алган 14 унааны сатып жиберген. Ыкчам тергөө амалдарынын жүрүшүндө сатылып кеткен унаалар табылып, айып короого киргизилет. Алардын арасынан Mercedes-Benz жана Lexus 300 үлгүсүндөгү машиналар Россиянын каттоосунда болуп, ошол жактын номурунда болушу керек болчу. Бирок иш жүзүндө аларга кыргыз номерлери тагылганы аныкталган. Саматтан унааны сатып алган Бексултан аттуу жаран аныкталып, ал тергөөгө жеткирилип, суракка алынган. Тергөө маалында анын телефонун текшергенде бир катар шектүү документтер табылган. Алардын арасында айдоочулук күбөлүк алып берүүсү боюнча жарандардын кайрылуулары, окугандыгын тастыктаган сертификаттар жана бир нече таза бланктар болгон. Бексултан ал документтерди WhatsApp аркылуу күбөлүктөрдүн ээлерине жиберип, алар менен жазышып турган. Курсанттардан тышкары Бишкектеги жана Чүйдөгү бир нече автомектептердин ээлери менен аудио сүйлөшүүлөрдү жана жазышкан каттары аныкталды. Түштү да, брат, карап койдум. Эми брат, сага ишен неметип атам, эми Руслан ишеничтүү бала деген аты кылмышымга мен да рисковый деп. Эми буюрса ошо 25-теринде билет алам. Ошону барып бир 10-15 күндө бүтүрүп кетиш керек да. Азыр мен тиги шефиме сурадым, неме депчи. Бир айда бүтүрө турган барбы, бүт болсо үстүнө кош берет экен, бир 10 миң сомдой деп айттым. Азыр жооп берсе айтам сага. Сен деген так, автошколдун внутренний экзаменине 5-inde киресиң. 5-сентябрь экен, жаңы айтты ошентип багачы. 5-сентябрь экенсиң. Экисине келип, как раз 2 күндө тиги автошколдун экзамендери бар да, тиги внутренний вожденияны жерден бүтүрүп бересиң да. 5-inde документтерин аласың, бирөөсү анан ГРС барып тапшырасың экзаменди. Түшүндүм. Анан немеде баягы өзүм бир попытка кылып көрөм да, экзаменчи. Анан болбосо баягындай эле акча менен неметсек болот да, убакыт аз болуп атат да. Азыр эптеп 20-25 күнгө деп суранып атам да, бул жактанчы. Мен Кыргызстанга келдим бүгүнчү. Антети справка өткөндө бүтпөй калыптыр да. Ошонун акча менен бүтүрсө болобу, тааныштар бар, же эртең барып эле өтүп коеюнбу? Алдамчылык жолу менен сатылган унааларды иликтөө учурунда ушундай кызыктуу жагдайдын бети ачылды. Анда ушул маселеге кенен токтололу. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча Бексултандын ортомчулугу менен автомектептин ээлери туруктуу схема түзүп алышкан. Алар жарандарды айдоочулукка окутпастан эле окуду деген күбөлүк берип келишкен. Ошол схема булар автомектептин ээлери ошо квотада берилген санды курсанттарды толтуруу үчүн 3-4 жактардан суранып, бизге адам керек, таап бергиле. Өзүңүздөргө 5 миң сом аласыздар, калган бизге бересиздер деп ошентип тартышкан. Бүт которуулардын баары, акча төлөмдөрдүн баары М-банк аркылуу болгон. Өздөрүнүн туугандарына, аттарына которуп турган акчалардын баарын ошол услуга үчүн, кызмат үчүн. Киргем администратор болуп автошколага келип, Инстаграмдан, блогистен жазган курсанттарды кабыл алчумун. Примерно 200 кишидей катталган. Андан тышкары 2 байке келчү. Заранее мага начальник чалчу. Ушундай кол коюп берип кой, сертификат берип кой деп. Алар где-то айына 3-4 жолу келчү. Келип, ушундай сертификат, паспорттук данный мен печат кол койдуруп сертификаттарын алып кетчү. Ал сиз негизи ошо паспортный данныйларды даяр сертификаттарга толтуруп жазып бергенде, ошо толтуруп берген сертификаттардын ээлери журналга каттачу элеңер негизи? Алар журналга жазылды беле? Жок, жазылган эмес. Мен алар даже келгенин көргөн эмесмин. Просто начальник ошентип просил, а я делала.
Кыргызстанда ар бир автомектепке квота берилет. Алардын саны окуу жайдын аянтына жараша болот. Мисалы, кээ бир автомектептерде 25 квота болсо, башкаларында 40 квота болгон. Курсанттардын бир тобу окууну бүтүргөндө кийинки группа берилген квотага ылайык топтолуп турган. Мектептер берилген квотаны толтура албай калганда дайыма иштешип жүргөн ортомчуларга кайрылышкан. Алар автомектептерге курсанттарды таап беришкен. Бирок бул ортомчулардын курсанттары окууга барган эмес. Алар 40 000 сомдон 120 000 сомго чейин акча төлөп, мектепти ийгиликтүү аяктады деген көйлүк алышчу. Ал курсанттар расмий базага киргизилип, мектептин каттоосунан өтүп, окуп жатат, бааларды алып жатат деп көрсөтүлө берген. Башкача айтканда, автомектептин жетекчилери мындай жол менен ортомчулар аркылуу окубаган жарандарга көйлүк жасап берип турушкан. Бул схема жалгыз Бишкекте гана эмес, башка аймактагы мектептерде дагы кеңири колдонулган. Тергөөдө аныкталгандай, айдоочулук көйлүк алууну каалагандардын саны Бишкекте көп болгондуктан, квотадан ашканын чүйдөгү башка автомектептерге жөнөтүшүп, ортодон сый акы алып турушкан. Курсант болсо кайсы автомектепте окуп жатканынан дээрлик кабары болгон эмес. Бул схемада ар бир тараптын өзүнүн ролу жана ага тийиштүү кирешелери болгон. Ар бир мектеп кайсы ортомчу аркылуу канча кардар келгенин жазып, акчалары толугу менен төлөнүп, көйлүктөр таратылгандан кийин бул схеманын каармандары акчаны бөлүшүп турушкан. Эгерде Б категориясына окугандар орточо 12 000 сомдон төлөшсө, сатып алам дегендер 40 000 сомдон жогору төлөшкөн. Бул акчанын 12 000 сому расмий түрдө колдонулса, калган акчаны схеманын катышуучулары ичара бөлүшүп, чөнтөктөрүн кампайтып келген. Мына урматтуу тергөөчүлөр, кызыктуу факттар аныкталган. Аларга кененирээк токтолсок, бир ортомчу эле ушу автомектептерге 244 жаранды окутуп, аларга көйлүк алганга жардам берген. Бир эле ортомчу. Алардын мисалы кандай жолдор менен алгандыгын аныктай турган болсок, өтө бир кызыктуу жагдайлар чыгып жатат. Мисалы, ошо 244 бир ортомчу менен келген 244 жарандын ичинде мисалы Атай деген жигит болгон. Аты жөнүн биз фамилиясын айта албайбыз, себеп дегенде азыр учурда иликтөө жүрүп жатат. Иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн биз кээ бир фактыларды ачык бере албайбыз. Бирок ошентсе дагы мына ошол Атай деген жигит өзүнүн ортомчусуна ыраазычылыгын билдирип, өзүнүн көйлүгүн сүрөткө тартып жөнөтүйгөн. Рахмат, алдым деп. Бул жакта ал көйлүктүн, мына расмий көйлүктүн даталарын карай турган болсок, Атай деген жигит жараныбыз 25 майдан баштап 2025 жылдын 7 сентябрына чейин автомектепте окуп, сертификат алып атат. Эң кызыктуусу бул жакта ушу биздин чек ара кызматкерлеринин берген расмий маалыматы. Атай деген аттуу жараныбыз 2024 жылы 25 май эле Кыргызстандан чыгып кеткен Россияга, Красноярск шаарына тагыраагы. Ошо 2024 жылдан бери ал ошо жерде болгон. Ал эми болсо көйлүктү ошо Россияда жүрүп, ушул көйлүктү алып атат. А бирок бул 24 жылдан 25 жылы бою ал Россияда жүргөн. Дагы бир мисал. Ошо эле жарандардын арасында дагы бир жараныбыз, Илгиз аттуу жараныбыз чек арачылар берген маалыматка ылайык 2024 жылы 6 июнь күнү Кыргызстандан чыгып кеткен Орусияга. Эң кызыктуусу ушул жакта. Бул журнал ошо автомектептин расмий журналы. Бул жакта 2025 жылы атайын курсанттар топтолуп сабак башталат. Ал курсанттардын арасында Илгиз аттуу жараныбыз мына 10 катар сан менен базада катталат. Бул жакта так көрсөтүлгөн. Жана окуу башталат. Илгиз аттуу жараныбыз мына 2 майда сабак башталып, 2 майдан баштап сабактарга катышып 4 деген баа алат. Мисалы 19 май күнү 4 деген баа алган болот. Июнь айынын журналы мисалы июнь айы 9 июнь күнү 5 деген баа алган болот Илгиз аттуу жараныбыз. Андан соң июль айында дагы сабактарга катышып 9 июль күнү 4 деген баа алып атат дагы, жана 18 июльда өзүнүн окуусун аяктап атат. Эң кызыктуусу 18 июль күнү бул жакта бизге чек арачылар берген расмий маалыматка таяна турган болсок, Илгиз аттуу жараныбыз Кыргызстанга 18 июль күнү учуп келип атат. Сабак бүткөн күнү Кыргызстанга учуп келип атат. Көрдүңүздөрбү? Демек, бул биздин жарандарыбыз, ушу ортомчу аркылуу келген көйлүк алган жарандарыбыз Кыргызстанда болбостон, бир да сабакка катышпастан автомектептерди окуп, көйлүк алып атат. Бирок эч кимиси Кыргызстанга келип окуган эмес. Дагы бир кызыктуу документтер, мына бул документти карасак болот. Бул жакта ошо автомектептин жетекчиси өзү толугу менен баардык ушул ким аркылуу келген жарандардын списогун түзгөн, учет жүргүзүп турган. Мисалы, бул жакта ТМ деген бул ошо автомектептин башкы мүдүрү. Ал эми болсо Токо деген
өзүн токо деп жазган. Токо бул ушул автомектептин негиздөөчүсү. Анан мына кызыктуу жери Токо Кайрат деп турат. Токо деген ошондо демек негиздөөчү, жана Кайрат бул ортомчу. Демек бул автомектепке Кайрат аттуу ортомчу менен келген жараныбыз. Анын аты жөнү катталган. Бул киши жараныбыз бардык ушул кайсыгы ортомчу менен келгенин бардыгын контакттык номерларын жазып, ким аркылуу келгенин, кайсыгы убакытта келген бардыгын жазып турган. Жыйынтыгында ушул списокко ылайык булар деген ошо төлөнгөн акчалар акыларын бөлүштүрүп, кимге кандай үлүш дээрин аныктап турушкан. Ушунун жыйынтыгында, урматтуу тейлөөчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, иликтөө негизинде ушул фактыларга таяна турган болсок, бул коррупциялык схемада өзгөчө бир масштабтуу коррупциялык иштер орун алган. Бардык фактылар мына учурда тиркелип, ошонун негизинде азыр иликтөө жүрүп жатат. Тергөөнүн баштапкы версиясы боюнча жарандар окууга барбастан эле Бексултан аркылуу ишти бүтүрүшкөн. Ал Тургай даяр болгон окугандыгы тууралуу күбөлүк менен айдоо практикасын эсепке алган карточкаларды ээлери айткан дарекке таксиден эле жөнөтүп турушчу. Автомектептердин мындай мафиясы мигранттарга өтө ыңгайлуу болгон. Мектептердин баалары 10 миңден 16 миңге чейин башталган башында. Ошо 16 миңден 5 миңи, 4 миңи ошо кардар таап, курсант тапкан үчүн төлөп беришкен. Бирок акыркы ноябрдан баштап чеке автомектептер жабылат дегенден баштап булар интернетке эле жардама чыгарып, акыркы орундарга жетишип калыңыздар деп 60 миң сомго чейин объявление чыгарып, жардама чыгарып, курсанттар кабыл алып атышкан. Бир эле автомектептен бизден эме кылган 100дөн ашуун бир эле автомектептен. Башка автомектептерде азыркы учурда биз барып болжол менен допустим 500 курсант эсептесек, ошонун 70% эле окуган эскергенбиз. Бүт эле Айыл Талас, Ош Жалапатта окуган эле жүргөн балдардын эле документтери келип, сертификаттар салынган такси менен. Бул автомектепти бир эле Чүй облусунда жайгашканбы же Бишкек? Бишкек, Чүй областы, Жалал Ошто да бар деген маалыматтарыбыз бар азыр. Тергөө аныктагандай, бир эле ортомчу аркылуу 244 жаран базага катталып, анын натыйжасында 3 миллион сомго чукул каражат алынганы белгилүү болду. Иликтөөдө материалдык чыгымдын көлөмү менен мыйзамсыз катталгандардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 379-беренеси документтерди жасалмалоо менен кылмыш иши козголуп, 2 автомектептин жетекчилери менен бир окуу жайдын ээси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Автомектепти окуп бүтүрдү деген жасалма көлүктөрдү даярдаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн үйлөрү жана кеңселери тинтүүгө алынган. Анын жүрүшүндө 160 айдоочулук курсту бүтүргөндүгү тууралуу күбөлүк, 200 журнал, 264 башка документ жана 8 электрондук маалымат сактагыч алынган. Тергөө иштери уланууда. Ал эми биз башында сөз кылган унааларды алдамчылык менен саткан иште мыйзамсыз каттоо фактысы дагы аныкталды. Ал иш дагы биздин кийинки чыгарылышыбыздын көз кырында болмокчу.